Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн силер менен болчу маек. Бул мурдагы Урал авиакомпаниясына Москвадагы коомчулук, диаспора, активисттер бардыгыбыз бойкот жарыяладык элек. Себеп деген кошумча акча алып, кенеде эле сумкага кошумча алып, шляпага, комузга акча алып 3800дөн. Ошондой учурлар аябай көп кездешип, анан кийин жапатырмак баарыбыз арызданып атканбыз. Ошо арызыбыздын четин жогорку кеңештин депутаттары да угуп, ошо жогорку кеңештен Сулайманов Элдар Нурланович деген мыкты депутатыбыз бар. Ал депутат болсо эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин төраганын орун басарда болуп эсептелет. Ошо мигранттарга тиешелүү түздөн түз ошол кишилердин комитетине тиешелүү болобуз. Миграция жагын курировать этишет. Ошол жигитибиз жогорку кеңештин трибунасынан жанагы Урал авиакомпаниясы боюнча айтып берди. Азыр ошого көңүл буруп коюңуздар, андан ары токко жерин мен улантып силерге айтып берем. Сөз Сулайманов Элдар Нурлановичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Алмаз Акунжанович. Социалдык желилерде Урал авиакомпаниясынын дарегине бир топ сын пикирлер айтылып жатат. Көптөгөн мигранттарыбыз аталган авиакомпаниядан жабыркап жатканы интернет булактарына байма-бай чыгууда. Негизи жүргүнчү колундагы кичинекей сумкасы же болбосо ноутбук үчүн кошумча акы төлөбөш керек да. Тилекке каршы аталган авиакомпания майда буюмдар үчүн кошумча акы талап кылып жатканы абдан өкүнүчтүү. Айрыкча мындай терс көрүнүштөр жаш балдар менен учкан энелерге кыйынчылык жаратууда. Ал эми самолетко отуруу үчүн кезек күтүп турган жүргүнчүлөрдүн аягында тургандары жок жерден эле кечип келдиң деп акча талап кылганды адатка айлантып, мигранттарыбыз зар какшап айтып жатышат. Билет сатып алуу деле айрым мекендештерибиз үчүн оңой эмес. Ар кайсы шылтоону айтып, акча өндүрүп жатканын токтотуш керек. Мына Урал авиалиниялары. Акыркы күндөрү Урал авиакомпаниясына бойкот жарыялаган жүргүнчүлөрдүн катары көбөйүп жатат. Мындан улам аталган авиакомпаниянын ишмердүүлүгүнө баа берип, тийиштүү чечимдерди кабыл алууга суранам. Антпесе мекендештерибиз мындан дагы кыйналат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системаларынын эң ыңгайлуусу, мыктысы, шарты жакшысы бул банк мир привилегий болуп жатат. Кыргызстанга приложение аркылуу сом которсо да болот, рубль которсо да болот, жана доллар менен алса да болот. Бүгүнкү күндө Байтүшүм деген банк менен иштешип жатат. Жакын арада Кыргызстандын бүткүл банктары менен иштеш баштайт. Шарттары ыңгайлуу, приложениени көчүрүп алгыла. Азыр мен ссылка киргизип коем, андан тышкары QR код аркылуу да көчүрүп алсаңыздар болот. Ада көчүргөндөн кийин тыйын которуп атканда промокод мекен десеңиздер 0,1% эмес, андан дагы арзандатылган чоң скидкалар менен тыйын которасыңар мекендештер. Кыргызстанга мекенибизге салымыбызды кошуп, экономикасын акча которо берем мекендештер. Урматтуу мекендештер, ошол өзүңүздөр күбө болгондой эле көпчүлүк нерсе ошол эмнегедир баягы мигранттардын үнү соц тармактардан жетпей калганда ошо жогорку кеңештен депутаттарыбыз көтөрсө тезирээк жетет экен. Эми ошол Сулайманов Элдар Нурлановичтин кайрылышынан кийин расмий түрдө государственное агентство гражданской авиация деген момундай кат келди. Эми катта токко жери эки учурду мен узук экен. Эки учурду мен өзүмө түшүндүм. Биринчи учур бул Ош шаарындагы жана Бишкек шаарындагы Урал авиакомпаниясынын расмий өкүлү менен бир сыйра сүйлөшүп, ошого түшүндүрүү талап кылышты. Биринчиден, экинчиден болсо Ош шаарында кезексиз текшерүүдө бир нече катачылыктар, кемчиликтер Урал авиакомпаниясынан кетти деген биякта ошо далилденип жазылып турат. Андан тышкары ошо Екатеринбургдагы генералдык консул Нарматова Айым Урал авиакомпаниясынын өкүлдөрү менен жолугуп туруп, ошо биздин мекендештердин бойкот жарыялаган, тынчсызданган мекендештердин
көйгөйүн бир sıra чагылдырып туруп, Урал авиакомпаниясы бул жерде жазылып тургандай ошол бүт кемчиликтерди оңдойбуз деп сөзүн бериптир. Эми күтө туралы, байкап туралы оңолот деп ишенебиз албетте, бирок ошондой эле оңолбосо жалпы жаамат менен бойкот жарыялап, ошо Урал авиакомпаниясынан билет албаганга аракет кылыңыздар мекендештер. Жапа-тырмак бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарсак болбойт. Сак саламатта болуңуздар. Ушул жаатында дагы кандай жаңылыктар болсо мен силерге айтып турам. Көрүшкөнчө мекендештер.